Саламатсыздарбы? Полнония жосо куттарына кызуучулар. Дагы бир-эки суроого жооп берип коеюн дедим. Көпчүлүгү мен жакшы жерлерин тартам да, мындай жакшы өсүп турган жерлеринчи, анан майда өсүп калган жерлер да бар, ана 3 метрге эле өсүптүр. Тиккенибиз баары эле там жакшы өсүп кетпейт, кээ бирлери анча өсө албай да калат. 5 кол бирдей эмес деп коет го. Могу ылдый жагым анча өскөн эмес, себеби ылдый жакта суу көбүрөөк туруп калат. Көпчүлүк сурайт, бул сууну жакшы көрөт экенго, күнү түнү алдына суу коюш керек экен. Жок, сууну жакшы көрбөйт. Мен пойлем могунда сугарылганда, могу ылдый жагы барып суу көлчүктөп калат. Көлчүктөп калган жактары көрдүңүздөр, тамыры повреждение болот экен дагы, жакшы өсө албай калат. Курук жерге тигип, бир жумада же 10 күндө бир жолу суу койсоңуздар, бул биринчи тигилген жылы. Анда жакшы өсүп берет. А кийинки экинчи, үчүнчү жылдан баштап уже бир айда бир суу койсоңуздар деле болот. Эгерде айылдын ортосунда тигилген болсо, элдер жашаган жерде, анда 1-2 жылдан кийин сугарбай эле койсун. Бунун тамыры 7-8 метр жерге кирип кетет да, өзү сууну таап иче берет. Ал жөнүндө да мен роликтерди чыгаргам. Баягы суук жерде моундай кичине өсөт дагы токтоп калат да. Бизде күн жылы ошончол жагы бийик өсөт. Сиздерде моундай биринчи жылы моундай өссө, эмне кыласыздар сиздер? Могу жерге чейин өстү, караңыздар, токтоп калды. Экинчи жылы дагы моундай бутак баштап атпайбы, караңыз, бутактар чыгып баштады. Ошондо сиздер түз өстүргүңүздөр келсе, моундай 2 бутак болсо, бир бутагын жакшынакай акырын алып койсуздар, мындай алып. Бир бутак калдыбы, эми могу жерден бул түздөлүп кетет. Могу жерден өзү түздөлүп, кийин билинбей деле калат. Ошентип строй материалга өстүрсөңүздөр болот, бул салкын жерлерде. А жылуу жерде болгон болсо, бир жылда ушунчалык өсөт, өскөндөн кийин текстирез деп коет. Билесиздер, модель 2-3 эли калтырып туруп, жерден кесип аласыз март айында. Кесип салсак 2-3 бутак чыгат, ошон бир бутагын калтырып койсоңуздар, жылуу жерде ошол 7-8 метрге өсөт, жакшы өссө. Начар өссө 4-5 метрге өсөт.